Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева өнүгүү укугу боюнча эл аралык айылоо уюмунун директору Фред Хьюстонду кабыл алды. Жолугушууга Жогорку соттун төрайымынын орун басары Нургүл Асанова, өнүгүү укугу боюнча эл аралык уюмдун директорунун кеңешчиси Нурлан Дүйшеев жана эксперт Калыгул Салиев катышты. Анда эл аралык уюм менен Жогорку соттун ортосундагы кызматташуунун приоритеттүү багыттары талкууланды. Анын ичинде электрондук сот адилеттиги боюнча жумушчу топ түзүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Мындан тышкары Жогорку соттун төрайымы сот адилеттигинин жогорку мектебинде судьяларды онлайн окутуу боюнча маселени көтөрүп, бардык сабактарды мамлекеттик тилде өткөрүүгө басым жасалышы керек деди. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар мындан ары дагы сот системасын санариптештирүү, өлкөдө сот акыйкаттыгын бекемдөө жана жарандардын укуктук билимин жогорулатуу жаатында кызматташууну макулдашты.